Ассаламу алейкум урматтуу жалпы кыргыз эли, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, сиздер менен биздин акыркы кабарлар лайв каналы өз ишин баштайт. Достор, бул канал аркылуу сиздер Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы соңку жаңылыктарды билип турсаңыздар болот. Андыктан биздин каналга катталыңыздар. Катталуу оп оңой, подписаться кнопкасын басып койсоңуздар, ошондо биздин каналга катталасыздар. Жана ошондой эле бизде чыгып жаткан ар бир видео роликтерди сиз ошондо жаңасын көрүп туруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуздар. Андыктан биздин каналга жазылыңыздар. Демек, биз бүгүнкү программабызды баштайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Чүй облусунун Чүй районунун Буран айыл аймагында көчөдө жалгыз жүргөн 1,5 жаштагы баланы жергиликтүү тургундар милиция кызматкерлерине алар ооруканага өткөрүп беришкен. Аталган бала Чүй райондук аймактык ооруканасынын балдар бөлүмүндө 10 күндөн бери жатат. Аны ошол күнгө чейин эч ким издеп келген эмес. Оорукананын директору Нурбек Саткыновдун айтымында, баланы аялдамага сары баштыктагы кийимдер менен таштап кетишкен. Аталган бөлүмдө иштегендер баланы жакшы карап жатышат. Бул баланы Буран айылындагы аялдамага кийимдер менен таштап кетишиптир. Айыл тургундары милиция кызматкерлерин чакырышып, баланы тапшырып беришкен. Алар Чүй райондук аймактык ооруканасынын балдар бөлүмүнө алып келип, тийиштүү документ толтурулган. 10 күндөн бери бала ооруканада, эч ким издеп келген жок, деди ал. Соңкөлгө кеткен бойдон дайынсыз болгон үй бүлө табылды. Нарын районунда Соңкөл жайлоосуна кеткен бойдон кабары билинбей жаткан үй бүлө табылды. Учурда алардын абалы жакшы. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, 16 декабрь күнү саат 23:00 чамасында 43 жаштагы жергиликтүү тургун 2 баласы менен Toyota Kluger үлгүсүндөгү унаада Соңкөл Каратал унаа жолу аркылуу Соңкөл жайлоосуна чыгып кетишип, байланышка чыгышкан эмес. 17 декабрь күнү Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын шаардык номер 16 аскерлештирилген өрт куткаруу бөлүмүнүн 3 куткаруучусу аталган жарандарды издөө максатында жолго чыгышкан. Алар изделип жаткан Адабиевдин үй бүлөсү менен 40 бөзүү тилкесинен жолугушту. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 19 декабрдагы маалымат жыйында Кытайдагы тарбиялоо лагерине түшүп калышы мүмкүн болгон кыргыздар жөнүндөгү суроого жооп берип жатып, бул маселеге абдан аяр мамиле кылуу керектигин белгиледи. Буга дипломатиянын эң жогорку чеберчилиги керек. Бизде азыр түрмөдө Кытайдын 10 жараны жатат. Улуту Кытай. Алар бакырган жок да. Ал жактагы кыргыз туугандарыбыз Кытайдын жараны. Ал жерде Кытай эл республикасынын мыйзамдары иштейт. Алардын ички иштерине биз кантип кийлигише алабыз? Бирок биздин жарандар боюнча дипломатиялык жол менен иштеп жатабыз. Жөн жатат дейсиңерби? Эми анын баарын айтпайбыз да. Мен дагы көчөгө чыгайынбы бакырып, камап койду деп. Буга этият мамиле кылыш керек. Биз деле көп улуттуу элбиз. Ар бир мамлекетти сындаштан мурда өзүбүздү ойлойлу. Бул корккондон эмес, бул келечекте мамиле бузулбасын деген маселе. Кытай деген азыр өнүгүп жаткан мамлекет. Дүйнө жүзүндөгү экинчи экономика болду. Биз коншулар менен урушпастан, талашпастан жакшы мамиле түзүп, маселени чечишибиз керек. Бакырсы эле чечилип кетсе, мен чыгып алып бакырат элем көчөгө. Эй, кое бер, эмне кылып жатасың? Кел мушташабыз, чык буякка деп. Мен чыгат элем биринчи. Бирок эреже бар. Кол коюлган келишимдер бар. Ошол келишимдердин негизинде иштеп жатабыз. Сүйлөшүүлөр жүрүп жатат, деди президент. Жаңы жылдык эс алуу күндөрү такталды. Жаңы жылдык эс алуу күндөрү тууралуу эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин сунушун өкмөт колдоду. Өкмөттүн маалыматына караганда, кыргызстандыктар келерки жылы январдын башында 7 күн уда 1-7-сине чейин эс алышат. Ошондой эле май айында да 4 күн 9-унан 12 май катары менен расмий түрдө дем алыш болот. Бул күндөр 25 февралга
8 апрелге, 2 сентябрга жана 6 майга туш келген дем алыштардын эсебинен алынды. Андыктан алар иш күн болуп эсептелет. Урматтуу көрүүчүлөр, кыскача жаңылыктардын негизги маалыматтары мына ушулар болду. Сиздер менен акыркы кабарлар лайв канал болду. Кийинки программаларыбызда жагымдуу жаңылыктар менен жолугушканча сак саламатта калыңыздар.